Ушундай медиация бар эже жумушуңар эме болсо кайрылсаңыздар болот деп калды. Анан сразу эле айттым, мен 11-жылы бирөөгө акча бердим эле, ал мен иштеп тапкан акчам болсо да мейли эле кредит алгам да. Ал эле үйгө келгенде эле аркаман келип алып койду да, эже эртең эле берем деп. Ошол бойдон бербей койду. Канча жерге бардым. Ал көпчүлүк убакыт эле качып жүрдү да. Анан жолукканда болсо кайра оң тетери сүйлөп, капа кылып койгон күндөрү болду. Анан минеги эле ал качып эле төлөгүсү келбеди, мен ошо түшүнбөйм да. Анан акырын үмүтүмүз мейличи деп эме кылдым, бирөө эми баягы көргөндө эстейсиң да. Анан эч эме таап ала албай койдум. Анан кийин участкойлорго да кайрылдым. Алар болсо жок, биз мындайды карай албайбыз деп ошентип коюшту да. Анан каяка барам, сотко барсам акча дейт. Адвокат жалда десем дагы акча дейт. Анан ошону менен үмүтүм үзүп эле койгом. Айла жок үзөткесиң да. Ошо 11 жылдан 12 жыл болуп калыптыр почти. Жолуп калып эле анан кийин арыз арманымды айттым эле. Бардыгын сразу чечип берди. Экөөбүздү жолуктурду. Анан жакшылыкча бүтүрдүк. Мен муну укпаптырмын да. Эгер бул башталганы көп жыл болду да, мен укпаптырмын. Анан кийин өзүм дагы эмеде мындай капчыгайларда иштечимин да. Жолуктук, через нотариальный кылдык. Ошо нотариуска барганда деле неме болгон жок, жашынакай эле мейли төлөп берейин деп эле кол коюп, келишимге келишип алдык. Болбосо үмүтүм үзүп эле калгам. Эми ошол убакта ал ун баасы менен азыркы ундун баасын салыштырганда айырмасы аябай эле болуп атпайбы? Ундун баасы ушундай болчу. Мага азыр ундун баасын да төлөп берсин десем, анан кийин тиги экинчи тарапка айтты эле мейли деп азыркы ундун баасы менен төлөп берип атат. Анан төлөп берем деп өзү дагы неме жазып берди. Ошол. Анан эми өзү деле макул болуп атат, экинчи тарап деле. 1 жылда төлөп берем деди. Анан ай сайын төлөй турган болду. Бул адам сүйлөгөндө эле кайсыл неме ишке ашат, бул адам сүйлөгөндөн эле байкалат да. Мен эч кандай ичиме эч кандай эчтеке сактаган жокмун, ишенип эле бардым. Ишенип эле ошо баягы тил каттарын бекитип жүргөм, апардым. Тигини да телефонун таап, бир эле күндө чечип берди. Бир эле күндө түшүндүрдү, эртеси күнү тиги экинчи тарапты тапты. Анан чакыруудан кийин чечишип алдык. Көпкө созулган жок. Ушуну өркүндөтүп көп неме кылыш керек да, таркатыш керек да, аябай эле республика боюнчачы. Мага окшоп күйүп кеткендер көп да. Өзүнүн акчам болсо да мейли дейт. Мен деле кредит алгам да ошончу. Бул карапайым эл үчүн аябай эле жакшы экен. Муну жайылтыш керек да. Бул көп нерсе көбү билбейт да. Башка жакка барсаң огромный акча сурайт. Сиздерде жакшы. Сиздерге чоң рахмат. Баарыңыздар ушу элдин көйгөйүн чечип жүрө бериңиздер. Бул медиация бул карапайым эл үчүн аябай эле пайдалуу нерсе экен. Мен аябай ыраазымын. Рахмат Гүлсара Мукановага дагы.